Саламатсыздарбы, Жаш Мугалим YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, ардактуу кесиптештер, сүйүктүү окуучулар. Сиздер менен кайрадан математика мугалими Бактыгүл Сагыналы кызы. Тиешелүү класстарын аяктап, балдар ичак каникулга тараган. Убакыттын учкулдугун карачы, андан бери 3 ай өттү арадан деп ырсаптарында айтылгандай, 3 айлык жайкы каникулубузда соңуна чыгып жаткан учуру. Андыктан жалпы кесиптештеримди, сүйүктүү окуучуларымды 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү, 1 сентябрь билим күнү менен ошондой эле жайкы каникулунун ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, иштериңиздерге, окууларыңыздарга ийгиликтерди каалоо менен бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эл биримдиги көптүрдүүлүктө. Кыргызстан көп улуттуу кең өлкөм, бирок менин өз журтумдун сүрү бар. Көп улуттуу батыр алган тең өлкөм, орусу бар, уйгуру бар, түркү бар демекчи, Кыргыз Республикасы көп улуттуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Башкача айтканда, мамлекетибизде 80ден ашык улуттун өкүлдөрү бири-бири менен ынтымакта, достукта, биримдикте жашап келишет. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты дагы мекенибиздеги көп түрдүүлүктү сактоого, толеранттуулуктун деңгээлин жогорулатууга, жарандык биримдикти күчөтүү менен улуттук баалуулуктарды сактай билүүгө тарбиялануу болуп эсептелинет. Анда балдар эң алгач эгемендүү Кыргызстан жөнүндө азын-оолак маалымат алып алалы. Кыргызстан эгемендикти алганына туура 31 жыл толду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинде мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Кыргыз Республикасы. Кыргызстан расмий түрдө Кыргыз Республикасы, Борбордук Азияда жайгашкан мамлекет. Кыргызстан басымдуу аймагы тоолуу аймактарды камтыган, деңизге чыгуу жолдору жок өлкө. Ал түндүктө Казакстан, батышта жана түштүк батышта Өзбекстан, түштүк батышта Тажикстан жана чыгышта Кытай менен чектешет. Анын борбору жана эң ири шаары Бишкек. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору. Герб. 1994 жылы 14 январда Жогорку кеңеште кабыл алынган. Авторлору Асейин Абдыраев, Сабырбек Дубанаев. Кыргызстандын гербинде ак шумкар, марттыкты жана кыракылыкты, ысык көл, жаратылыштын сулуулугун, жашоонун энергиянын булагын, ал эми бийик тоолор кыргызстандыктардын таза, бийик ой тилектерин, ниеттерин билгизет. Желек 1992 жылдын 3 мартында Жогорку кеңештин 8 сессиясында кабыл алынган. Авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Кызыл түс кайраттуулукту, байлыкты жана кыргыздын байыркы кырк урууларынын биримдүүлүгүн, ал эми түндүк үй бүлөнүн ынтымактын белгисин билдирет. Гимн. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда Жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Сөзүн Жалил Садыков, Шабданбек Кулуев, музыкасын Насырдын Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Байыркы кыргыздарда гимндин милдетин ураан аткарып келген. Мисалы, Манас эпосунда жоокерлер Манас деп ураан чакырган. Бул кыргыз элин биримдикке үндөгөн. Кыргыздарда 20-кылымдын башына чейин эле уруу аралык чабыштарда, элдик оюндарда, өзгөчө ат чабыштарда ураан чакыруу салты болгон. Кыргызстандын мамлекеттик символдору кыргыз элинин кылым карыткан тарыхынан кабар берет. Аларда кыргыз элинин муундан муунга өтүп келген улуу руху, бекем биримдиги, күчтүү эрки чагылдырылган. Кыргызстан бүткүл кооздуктун, сулуулуктун жана көп улуттун өкүлдөрү жашаган мамлекет. Биздин өлкө Кыргызстан элдеринин улуттарынын тең укуктуулугун, толеранттуулугун, маданиятын жогору коет. Кыргызстанда жашаган ар улуттун өкүлдөрүн улуттар арасындагы ынтымак бириктирет. Биз кыргыз эли ар түрдүү маданияттын, каада салттардын жана көп тилдүүлүктүн көп түрдүүлүгү менен уникалдуу мамлекетпиз. Көп улуттун өкүлдөрү жашаган мамлекетибизде ынтымакты, биримдикти сактоодо толеранттуулук өтө чоң мааниге ээ балдар. Андыктан силер менен толеранттуулук жөнүндө да кеңири маалымат алууга жетишебиз. Толеранттуулук латын тилинен алынган, бизче чыдоо, сабыр кылуу деп которулат.
Толеранттуулук бул башка көз караштагы, ынанымдагы, ишенимдеги адамдардын пикирине, жүрүм-турумуна сабырдуу мамилени аташат. Толеранттуулуктун түрлөрү бул улуттардын ортосундагы расалык, дин аралык, идеологиялык толеранттуулук болуп бөлүнөт. Толеранттуулук маселеси 2 жана 3 миң жылдыктар тогушкон мезгилде өтө актуалдуу болду. Анткени Азербайжанда, Грузияда, Индияда, Улуу Британияда, АКШда, Россияда, Кыргызстанда улуттар арасында пикир келишпестиктин натыйжасында чыр-чатак чыгып кетти. Ал терроризмге себеп болду. Борбордук жана Түндүк Африкада, Палестинада жер талашуунун натыйжасында чыр-чатак чыккан. Мунун себеби дагы мына ушул толеранттуу мамиленин жоктугунан улам болду десек болот. Андыктан өлкөбүздө тынчтык болсун десек, эң биринчи толеранттуу болууга милдеттүү экенбиз. Биз адамдарды биздики, башкача айтканда башканыкы өгөй деп бөлгөнгө көнүп калганбыз. Өзүбүздүкү болсо дос, башкалардыкы болсо душман катары карайбыз. Бул туура эмес. Адептүү адамдар жакынына, алыс адамга калыс сабырдуу мамиле кылыш керек дейт профессор Игумов. Ар дайым сабырдуу болуу адамдын кадырын жогорулатат. Гүлзарда бир түстөгү гүл өскөнүнө караганда кызыл, тазыл, сары, ак жана башка түстөгү гүлдөрдүн өскөнү жакшы. Жер жүзүндө ар башка түстөгү, улуттагы, этностогу адамдар жашайт. Башка ишенимдеги, ынанымдагы, көз караштагы адамдын көңүлүн калтырба. Бул толеранттуулуктун белгиси. Калган көңүл чыккан жана калбына келбейт, муну унутпа. Толеранттуулук сезимталдык, сергектик, кылдаттык, ак көңүлдүк адамдын өзүнө да, жакындарына да, коомго да, мамлекетке да пайдалуу. Адамдардын жакшылары коомго, үй-бүлөгө, адамдарга пайдалуу болушат, жамандары зыяндуу болушат. Жамандардын талашынан чыр чыгат, жакшылардын талашынан сыр же болбосо кандайдыр бир жыйынтык, идея, чечим чыгат. Адамдардын пайдалуулары адамга үмүт тартуулайт. Алар аруу, таза, ачык айрым, маанайы жарык боорукер болушат. Пайдасыздары кайдыгер болдуксон, алысты көрө албаган болушат. Алар адамды иренжитет, жан дүйнөнү муздатат, үмүттүн шооласын өчүрөт. Пайдалуулар адамга күч берип турат, пайдасыздар күчтөн тайдырат, алсыратат. Андыктан кымбаттуу окуучулар, жашоодо ар дайым пайдалуу, башкача айтканда жакшы адамдардын катарын толуктайлы. Жыйынтыктап айтканда, толеранттуулук элдердин тынчтыкта жашоосунун зарыл шарты. Ынтымакка чакырганга келбеген сыйлашканга зар болоорун унутпагыла балдар. Адилеттүү болгула, башкаларга жакшылык тилеп жашагыла, ниетиңерди оңдогула, тынчтыкка умтулгула. Башка улуттун өкүлдөрү менен биримдикте, достукта жашагыла. Ошону менен катар эле улуттук баалуулуктарыбызды сактоону, аны даңктоону, ар дайым бийик тутууну унутпагыла балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Мына ушун менен бүгүнкү тарбиялык саатыбызды жыйынтыктайбыз.